Алдыңыздарда эл поэзия долбоору, студияда мен Элдос Жумаев, амансыздарбы? Бүгүн сиздерге Биримкул Алыбаевдин Жашоо маңызы аттуу чыгарманы тартуулайбыз. Чыгарманы окуган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу, белгилүү ырчы Сыймык Бейшекеев агайыбыз окуп берүүнүн алдында турат. Деги эле жашоонун маңызы эмнеде? Биз өзүбүз көзүбүз өткөндөн кийин аркабызда бизди адамдар эстей тургандай иш жасай алдыкпы? Же болбосо өзүбүз дагы маданиятка кандай салым коштук, же болбосо мамлекетке кандай салым коштук? Ошол аркылуу бизди элдер эстеп калат эмеспи? Анда эмесе Жашоо маңызы аттуу чыгарманы сиздерге тартуулайлы, биз менен бирге тыңдаңыздар. Сенден улуу, жерден улуу, эң улуу, көп жашаган менимче бул жылдыздар, ажат ачкан адамына бир жолу көп жаша деп бата берет кыргыздар. Жакшы бата, ыйык бата, ак бата, ал жагынан күмөн саноо болбосун. Бирок ушул көп жашоодо не пайда, көзгө басар, иш кылбасак жолдошум. Өлгөн менен далай-далай адамдар жашап келет өлбөй улуу ойлору. Көп жашоочу нагыз жылдыз ушулар, дал ушулар узак жашоо чордону. Изиң калсын, ишиң калсын артыңда, коштоп турсун улуу күндөр жарышы, мүнөт сайын бийиңе жакында, мына ушунда улуу жашоо маңызы. Акын котормочу Биримкул Алыбаевдин Жашоо маңызы аттуу чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бейшекеев агайыбыз окуду. Учурдан пайдаланып агайыбызга терең ыраазычылык билдиребиз дагы. Эл поэзия долбоорубуздун 18-чи чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Сиздерге эскерте кетчү нерсе, эгерде сиз маданият өкүлдөрүнөн же болбосо башка белгилүү инсандардын үнүн эл поэзия долбоорунан уккуңуз келсе, анда ой пикир кылып биздин комментарийге калтырыңыздар. Биз сиздин сунушуңузду аткарганга сөзсүз түрдө аракетибизди кылабыз. Сиздер менен болгон Элдос Жумаев болдум. Эл поэзия долбоору кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта, аманчылыкта туруңуздар.